Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен мен Айжамалмын келди жана түстүү тасма. Берүүбүздө билим, маданият, искусство, психология жана технология темаларына кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бүгүнкү чыгарылышыбызды билим жана жогорку окуу жайлар темасына арнайбыз. Бизди аягына чейин көрүңүздөр. Нуржамал Н өзүнүн инсан долбоорунда ар кайсы тармакта иштеген адамдар менен жолугушуп, көрүүчүлөрдү алар менен тааныштырат. Ал эми кийинки видеодо Борбордук Азиядагы эл аралык университетинин президенти Камила Шаршекеева билим берүү тармагындагы карьера жөнүндө айтып берет. Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген ишмери, доцент, Борбор Азиядагы Америкалык университетинин негиздөөчүсү, ОРТ тестин иштеп чыккан, Даанакер сыйлыгынын ээси, Кыргыз Республикасынын мурдагы илим жана билим берүү министри, ошондой эле Борбор Азиядагы эл аралык Америка университетинин ректору. Деги эле Камила Шаршекееванын наамдарын, жетишкендиктерин санап отуруунун өзү көп убакыт кетет. Деги эле Камила Шаршекееванын наамдарын, жетишкендиктерин санап өтсөк өтө эле көп. Ажарлуу айым, сүйүктүү жар, ийгиликтүү балдардын мээримдүү апасы. Бүгүнкү биздин дил маегибизде турмуш, карьера жана үй бүлө тууралуу кененирээк маалымат аласыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен, Камила Дүйшөбаевна. Кутман күн, Нуржамал. Менин чакыруумду кабыл алганыңызга терең ыраазычылык билдирем. Камила Дүйшөбаевна, сиз билим берүү системасында реформатор болуп, Борбор Азиядагы бирден бир эки университетин түздүңүз. Ошол сиз киргизген бардык реформалар качандыр бир сиз түптөгөн талаптарга жооп берди беле? Билесизби, реформа ошол эле бойдон. Мен министерстводо иштегенде демилге элегем. Билим берүү системасына реформа катары жалпы республикалык тестированияны киргизгенимди эсептеймин. Себеби Советтер Союзунда бизге ойлонуунун зарылчылыгы жок эле. Ар бир түшкөн маалыматка күмөн саноо да жок болчу. Азыр ойлоп көрсөк, ар бир маалыматты сөзсүз түрдө анализдеп, ал маалыматты жээрип, же кабыл алуубуз жеке ишенимдерибизге гана байланыштуу экен. Мына Борбор Азиядагы Америкалык университети менен Борбор Азиядагы эл аралык университетти карап көрөлү. Мен оюмча, ал жакта жакшы жумуштар жүрүп жатат. Аутсанын жолу албетте жеңилирээк болду. Себеби Советтер Союзунун билим сапаты, ага кошумча студенттердин чет өлкөлөргө чыккан стажировкалары да абдан пайдалуу болду. Университеты Центральной Азии. Демек, сиздин университетиңиз 93-жылы Советтер Союзу кайрагандан кийин түзүлгөн да, 1993-жылы АКШнын вице-президенти Альберт Гор биздин өлкөгө келген. Ал берген гранттын натыйжасында биз абдан мыкты ийгиликтерге жетишкенбиз. Мен АКШга барып, вице-президенттин офисинин кабыл алуусунда болууну чечтим. Мага айтышты: "Камила, мүмкүн эмес, таптакыр мүмкүн эмес" деп. Андан ары Сайфи сынагы, азыр бул надпус деп аталат да. Биз ушул иштин пионерлери болобуз. Дал ушул менин Кыргыз Америка факультетимдеги студенттер АКШга барышкан. Мына ошолор жогорудагы сайфа менен надпустун демилгечилери болуп калышты. Бул нерсеге бардык жогорку окуу жайлар, ошондой эле сиздердин Славян университети да тартылган. Мен баарына барып, эмне экенин түшүндүрдүм, ошентип жеңдик. Мен студенттерге ийгилик каалап учуп кеттим. Андан кийин алар экинчи орунду алышты. Мен Вашингтонго учуп бардым. Ага чейин биздин элчилик менен сүйлөшкөнмүн. Элчилик турган жер кызыктайлы. Ал жер мурда маркумду акыркы сапарга узатуу бюросу болгонун кимдир бирөө мага айтты эле. Ошондуктанбы, балким, түнкүсү мага өтө коркунучтуу болчу. Себеби мейманканага акча жок. Ошондуктан ошол имараттын акыркы кабатында 2 комнатага жайгашкам. Эртең менен мамлекеттик департаментке барам. Дагы болбойт дешет. Кайра келем. Кайра элчиликке барам. Менде такыр акча жок калган. Эгер менин $100 болсо, балким менимче мен шоппинг кылып кыдырып кетмекмин. Көңүлүм чөгүү болуп туруп, Альберт Горанын офисинин телефон номерине чалсам, анда автоответчик экен. Анан мен тынбай сүйлөп баштадым. Мына мен Камила Кыргызстандан, мен вице-президенттин грантын биз алганбыз деп студенттеримдин долбоору жөнүндө айтып бердим. Ошентип 2 долбоор тууралуу маалымат берип, трубканы коюп койдум. Ой, деп кайра ойлондум.
дагы долбоорлор бар да. Сиз билесизби? Биздин өлкө мусулман өлкөсү, ошентсе да бизде коопсуз секс, сайф кыймылы деп дагы бир топ нерселерди айтып трубканы койдум. Анан дагы ойлонуп, сиз билесизби, биздин студенттердин индексти эсептегенди билишет, күндө чыгып жаткан индекс Dow Jones'ту сыяктуу айтып аягына чыгып, сиз билесизби, мен кайра келе албайм, мен Советтер Союзунанмын, бизде ошондой эсептешкен да. Болду, баарын айтып бүттүм. Мен чындап бук болгондон аябай ыйладым. Анткени менин бир да ишим бүтпөй Кыргызстанга учуп жатканыма кейип, өзүмө боорум ооруду. Мен баарына университет ачам деп жарыялап келгем. Университеттен дайын жок. Анан элестетсеңиз, ошол эле күнү кечке жуук элчи звонок кылат. Камила, сени мамлекеттик департамент чакырып жатат. Алар сурап жатат. Камила, сен эртең эмне кыласың? Мен учканы жатам. Кайра билетти кайтарсам да болот, дедим. Менде иш жакшы жагына чечилип жаткан го деген ой кетти. Аңгыча эле, Камила, сени Альберт Гордун офиси күтүп жатат деген үнду уктум. Ушунчалык кубанганымдан телефондун жанында бийлеп жибердим. Эртеси күнү элчи менен бирге барсак, келбеттүү 3 мырза олтуруптур. Мен бизге ушул университет, долбоорлор жардам берет, ушул университетти ачышыбыз керек деген сыяктуу өзүмдүн аргументтеримди токтобой айтып кирдим. Себеби алар билбейт да бул долбоорду. Мен болсо телефондон жөн эле автоответчикке айтпадым беле мунун баарын. Мен аябай берилүү менен абдан мыкты айтып берип жатканымды сездим. Анткени алар кунт коюп угуп жатышкан. БАЭУ Кыргызстандагы эң жакшы университеттердин бири. Ал эми кийинки видеодо дүйнөдөгү эң престиждүү окуу жайлары жөнүндө айтып беребиз. Көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Массачусетс технология институту, робототехника, жасалма интеллект, экономика жана математика жаатында изилдөөлөрдү жүргүзөт. Институтта дүйнөгө белгилүү изилдөөлөр борборлору бар. Линкольн лабораториясы, улуттук коопсуздук жаатындагы технологиялык иштеп чыгуулар, жасалма интеллект жана информатика лабораториясы, ошондой эле Кембридждеги электрондук ылдамдаткыч лабораториясы. Ал жерде 11 миңге жакын студент билим алат. 1,5 миңге жакын окутуучу окутуу жүргүзөт. Кембридж университети биздин рейтингде 4-орунда турат. Ал так илимде жана медицинада жетишкен ийгиликтери менен өзгөчө белгилүү. Кембридж университети дүйнөгө эң көп Нобель сыйлыгынын лауреаттарын берген. 88 бүтүрүүчү жана университеттин окутуучулары бул абройлуу академиялык сыйлыкка ээ болушту. Исаак Ньютон, Фрэнсис Бейкон сыяктуу өткөн кылымдагы белгилүү окумуштуулар бул жерде билим алышкан. Дал ушул Кембриджде заманбап ядролук физиканын негиздөөчүлөрү Резерфорд, Бор жана Оппенгеймер иштеп, сабак берип жана изилдөөлөрдү жүргүзүшкөн. Стэнфорд университети 3-орунду ээлейт. Ал жогорку технологиялык индустриядагы жаңылыктары менен белгилүү. Дүйнөлүк изилдөө борбору жана тармактык технологиялардын гиганты болуп эсептелинет. Бул жер Facebook, Apple жана башка сыяктуу брендтердин жаралышы менен белгилүү. Бул жерде көптөгөн стартаптар түзүлүп, IT индустриянын келечеги аныкталат. Оксфорд университети дүйнөдөгү эң абройлуу жогорку окуу жайларынын арасында 2-орунду ээлейт. Гуманитардык, математикалык, физикалык жана социалдык илимдер, ошондой эле медицина университетинин билим берүү ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары деп эсептелет. Оксфорд университетинде космология, Марсты изилдөө, галактикалардын кыймыл траекториясы, ааламдын пайда болуу теориясын иштеп чыгуу жаатында көптөгөн ачылыштар жасалды. Мисалы, 2013-жылы Оксфорд университетинин окумуштуулары жер бетиндеги айнегибиздин аналогу менен чачырап кеткен айнек планетаны табышкан.
Калифорния технология институту дүйнөдөгү эң мыкты университеттердин рейтингин жетектейт. Ал НАСАнын роботтук кемесинин көпчүлүгүн учурган реактивдүү кыймыл лабораториясына Белгилей кетүүчү нерсе технология институту салыштырмалуу чакан, билим берүү мекемеси. Анда 1000ге жакын студент жана 1200 аспирант билим алат. Институттун бүтүрүүчүлөрүнүн жана окутуучулардын арасында 31 Нобель сыйлыгынын лауреаттары бар. Мындан тышкары 65 адам Америка Кошмо Штаттарынын улуттук илим медалын же технология жана инновация улуттук медалын алышты. Чинара Темирова кыргыздын чыгаан кызы. Ушундай престиждүү университеттердин биринде Оксфордда окууну аяктаган. Өзүнүн YouTube каналында ал кыргызстандыктарга Оксфордко тапшыруу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө айтып берет. Мен резюме жөнүндө детально айтып баштайм. Бул видеодо именно силер жөнүндө маалымат, карьера профайл жана образование ушул 3 секция жөнүндө айтып кеттим. Кеңештерди жана резюмени мисал катары мен Оксфорддун өзүнүн сайтынан алып колдоном. Биринчи резюмеңерди баштаганда сөзсүз атыңарды жазасыңар. Анан кийин эгерде силердин резюмеңер жакса, силер менен кантип байланышса болот, ошого силер 3 вариант бересиңер. Бул силерге кат жазса болот, ошон үчүн адресиңер жазылат, телефонуңардын номери же почтаңар. Сүрөт, туулган жылыңар дагы башкача мындай маалыматтар керек эмес. Себеби силердин резюмеңер анын негизинде сындалбайт. Ошон үчүн керектүү эмес маалыматтарды жазбай эле коюш керек. Эч кандай пайда алып келбейт. Анан кийин экинчиден бул эгерде силер мындай силердин жашыңардын негизинде же мындай сүрөтүңөрдүн негизинде силер жөнүндө мындай мурунтан эле бир пикирде болуу деген нерсе болбойт да. Bias treatment деген. Ошон үчүн ушундай кыска өзүңөр жөнүндө маалымат. Экинчи бул кааласаңар колдонсоңор болот, же колдонбой эле койсоңор болот. Бирок мен именно окуп жүргөндө, именно карьера боюнча Оксфорддун центрине барганда мага сунуш мындай совет берген, ушундай нерсени колдонуп жүргүндайын деп. Бул карьера профайл деген 2-3 сүйлөмдөн турат. Силер өзүңөрдү кантип эсептейсиңер, мындай жазасыңар: мен профессормун же активистмин же ушундаймын, мындай нерселерде опытым бар, ушундай нерселерде жакшымын деп. Себеби мындай өзүңөр жөнүндө мындай кыскача 2-3 сүйлөмдө өзүңөр жөнүндө мындай общий картина бересиңер. Себеби силердин мен айткам го, силердин резюмеңерди караганда адамда 2-3 секунддук убакыт болот тез эле неме алганга. Силердин резюмеңерде менин оюмча көп билим алгансыңар, ар кандай жумуштарда иштегенсиңер, позициялардын аттары дагы ар кандай болгон. Ошон үчүн адам окуп атканда мындай башында каша болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн анан кийин түшүнбөй калышы бул кандай адам, кандай карьерада кетти деген. Ошон үчүн силер өзүңөр ошол оңой кылыш үчүн өзүңөр 2-3 сүйлөмдө мындай кыскача жазып койсоңор, өзүңөр жөнүндө мындай общий картина кылып, эмне үчүн силер ошол билимдерди алып жүргөнсүңөр, эмне үчүн силер ошондой иштерде иштеп жүргөнсүңөр. Бул аябай оңой, анан кийин аябай мындай жакшы нерсе да силер жөнүндө мындай впечатление болуш үчүн. Үчүнчү бул образование. Образованияда силер университеттин атын жазасыңар, кандай степень берилген, кайсы шаарда жайгашкан, анан кийин ошол жылдары. Мындай немеде точка катары силер өзүңөр жетишкендиктерди жазышыңар керек. Аны силер мен мурда видеодо айтып кеткендей таблица достижений ошодон алып жазасыңар. Бул 3 секция, мен айтып кеткен 3 секция силердин резюмеңердин 1/3 только мындай занимать этиш керек да. Андан көп эмес, себеби силер опыт работа жөнүндө жазасыңар, ал важнее на самом деле. Но бул 3 секция деле важный нерсе, бирок көп убакыт неме албаш керек. Пространство албаш керек. Ошон үчүн менин оюмча силер только самый важный мындай керектүү достиженияларды мындай жетишкендиктерди калтырышыңар керек. Анан кийин программага мындай тиешелүү маалыматты. Менин оюмча эң мындай татаал мындай неме задание бул жерде бул кайсы маалымат керек эмес, кайсы маалымат керек, ошону мынтип неме кылыш да, мындай изилдөш. Ошон үчүн ошону ойлонуп керектүү мындай кыска кылып керектүү маалыматтарды эле калтырыш керек. Мага резюмелерди жөнөтүп жатасыңар. Мен ошол жерден көрдүм, что силер аябай көп
мындай аббревиатура, анан кийин жаргондорду колдонот экенсиңер. Силер билишиңер керек, что ал жакта отурган текшерен адамдар бул жерде биз колдонуп жүргөн сөздөрдү алар түшүнбөйт. Ошон үчүн мүмкүн болушунча вообще аббревиатураларды колдонбошуңар керек. Же колдонсоңор түшүндүрүп беришиңер керек, ал эмнени билдирет. Анан жөнөкөй татаал сөз эмес, мындай жөнөкөй сөздөр менен жазыш керек, анан адам түшүнүш керек. Ал эми Чынара Темированын видеолорунун калган чыгарылыштарын анын YouTube каналында көрө алсаңыздар болот. Кыргызстандыктар чет өлкөгө көбүнчө иштегени жана окуганы келишет. Ал эми Нурлан Шерипов 43 жашында Америкадагы Индиана университетине тапшырыптыр. Анын кызыктуу окуясын Кыргызка в Америке айтып берет. Суббота күнү 10дон өттү. Мына канча студент иш-чарага катышып атат. What's the What's in there? Yes. We have a comedy show going on in here right now. Көрдүңүздөрбү? Анан мына студенттик жашоо да аябай кызыктуу да. Жакка кирсең окугуң келип кетет го. Сиз жакшысыз, окуңуз эми. Мен азыр мына 43-төмүн келип, мына бир жыл окуп, деңгээлимди көтөрүп, мындай Жашсак да дегенде сиз эле жаштырабызбы? Дүйнөлүк көз карашты, дүйнөлүк таанымды, кругозорду өнүктүрүп атам. Библиотекага канча жолу бир маалда келесиз? Бир күндө бир сөз келем, 2-3 саат минимум дегенде иштеп кетем. Абдан чоң, мыкты китепкана. Сиз түнкү 12ге чейин окусаңыз болот. Кааласаңыз интернеттен, кааласаңыз китеп гезиттерден багын таап жатасыз. Мына. Ичи бул кире бериши, бул West Tower деп коет, East Tower деп коет. Мына жүрүңүз. Жана укук жогорку мектептеринде жылдык контракт $50,000 абдан кымбат. Анан башка жогорку психология жана башка көп жогорку мектептери бар, мамлекеттик башкаруу. Ал жакта да абдан кымбат. Ошондуктан бул жерде студенттер да, мугалимдер да, окумуштуулар да күн-түнү окушат. Эми бул жер көбүнчөсү илимпоздор үчүн, окумуштуу мугалимдер үчүн өзүмдүн илимий изилдөөдү жүргүзөм, макалаларымды жазам. Дагы элдер көп экен достор. Дагы эле отурушат. Зомби дейле кеп барчат. Бакыштар чарчап тура. Мына могул жерде отуруп окуйбуз. Ушул жерде отуруп мен сабак жазам. Бул жерден сизге интернет доступ бар атайын. Анан бул китепкананын өзүнүн дагы жана макалалардын базасы бар, өзүнүн баарын архивировать этишкен. Ошол жерден сиз дүйнөнүн каалаган тилиндеги каалаган китепти, каалаган илимий макаланы ушул жерде электрондук вариантта алып окуйсуз. Мунун баары сиз үчүн бекер. Эртең менен эрте келип 1-2 саат окуйм, андан кийин лекцияларда, конференция, семинарлардамын да. Анан бул кээде биз кесиптештер келип алып, мындай кичинекей бөлмөлөрүндө телевизор сыяктуу көрдүңүз да. Ошондой өзүбүздүн презентацияларыбызды чыгарып алып талкуулайбыз. Брейнсторм кылабыз. Мозговой шторм. Мээ чабуулу деп коебу кыргыз тилинде. Аңгесе брейнсторм. Брейнстормду кылабыз. Биз Америка Кошмо Штатындагы праймерис талкуулап атабыз. Америка Кошмо Штатында быйыл шайлоо болот. Анан ошол шайлоо боюнча атайын презентациялар даярдап атабыз. Мен мисалы ушул Америка Кошмо Штатындагы президенттик шайлоо боюнча, анан Кыргызстандагы президенттик шайлоо боюнча мындай бир өзүмдүн дагы илимий изилдөөмдү жүргүзүп атам. Бул жерде окуганга мыкты идеалдык шарттар да. Баягы зомбидей эле чарчап чыгат. Абдан чынында эле окуу татаал. Себеп дегенде мынча $1000 акчаны төлөгөндөн кийин албетте талап күчтүү.
ошончо. Индиана университетинде 80 миңден ашык студент мугалимдер бар. Абдан чоң университет. Абдан чоң университет. Мына бир эле китепканасын көрдүңүздөр. Мисалы ушундай эле комплекстер, чаба куруу спорт залдары, анан мындай музыкалык драма театры бар, кинотеатры бар. Студенттик жашоону абдан бир кызыктуу кылышкан да. Бул үнчү эле шаарча экен да, чоң. Ооба. Бул болгону эле сиз көргөн мына Борбу глобалдык изилдөө институту. Өзүңөр каякта жашайсыңар, мындай общежитие барбы, же квартира бергенби? Бул программа мен айткандай жанагындай стипендия менен бизди камсыз кылат. Ошол үй бүлөбүзгө, тамак ашыбызга, жашоо турмушубузга бөлүштүрөбүз. Таунхаус салгам. 3 бөлмөлүү 2 этаж чоң таунхаус. Анан ошол жерде үй бүлөм менен турам. Мүмкүн да, бардык шарттар бар. Окуу илиминин профессору катары, Кыргызстандан Fulbright программасынын өкүлү катары мага өзүнчө кабинет беришкен. Кабинетте деле азыраак чанда отурам, көбүнчөсү эле. Отурган убакыт жок, Негизи ойлонуңуз белем, ушунча жашымда келип Америкада окуп калам. Акысыз да иши. Эч качан ойлогон эмесмин. Мен конкурска Fulbright программасына 3 жолу бердим. Бирок өтөм деп деле мындай ишенген эмес. Өтсөм өтөм, өтпөсөм жок деп анан 2 жолу баягы буларда конкурс аябай оор. Документтер тандоо, сочинение жазуу, анан аңгемелешүү этабы. Анан документтер мыкты өтүп, сочиненияден мыкты өтүп, анан аңгемелешүүдөн 2 жыл жыгылып калдым. Анан 3-чү жылда эле дагы жыгыламбы деп эле берип, анан мыкты ийгилик менен өтүп кеттим. Англисче өттүңүз да аңгеме? Англис тилинде. Анан англис тилинде деле мен акыркы 2 жылда өзүм өздөштүрдүм үйдөн. Өзүңөр эле? Кандай YouTube көрдүңөрбү же? Илимий китептерди, анан адабиятты окуганды жакшы көрөм. Ошо китептерди окуп өзүм эле англисче үйрөнөм. Өзүм үйрөндүм. Мыкты деңгээлде мен деп айтыштан алысмын, бирок ошол мыкты деңгээлге жеткиргенге аракет кылып атам биринчиден. Менин окуу reading аябай жакшы. Мисалы, окуган нерседен баарын мыкты түшүнөм. Бир аз азыр ошо спикингден бир аз кыйналып атам. Себеби Америкада баягы сүйлөшүү маданияты башка деңгээлде турбайбы, башкача. Сүйлөп салса түшүнбөй калат. Бат-баттан калып. Ал эми чыгарылышыбыздын аягында сиздерге жагымдуу ыр коюп беребиз. Сизге бул ыр жагып, анын позитивдүү энергиясын сезип, күч-кубат аласыз деп үмүттөнөбүз. Забывай, мой потерянный рай, что в тебе таится малая. Но не забирай, пока небо сохранит тот май в ней, пока в небо еще сил набрать. Те стены забудут последний февраль, мысли унесут к осенним ветрам, где минутам, где нелюдно с тобой уютно. Днем и ночью терял рассудок для тебя. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ну скажи, любовь моя, кто тебе мечтает? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Держи ту руку, что твою не отпускай. И, любимая, ты прости меня, пусть это часто звучит, но не вини меня, верь и принимай, тянешь ты словно магнит. Мы как будто персонажи в наболевшей мелодраме, слово мир, которым чувства взяли верх над дураками. Погорел, как бы сильно не просил я подарить еще немного теплоты, но надолить. Те стены забудут последний февраль, мысли унесут к осенним ветрам, где минутам, где нелюдно с тобой уютно. Днем и ночью терял рассудок для тебя. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ну скажи, любовь моя, кто тебе мечтает? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ты держи ту
Ушундай көңүлдүү нотада биздин түстүү тасма берүүбүз аягына келди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды билим жана окуу жайлар темасына арнадык. Пайдалуу болду деп үмүттөнөбүз. Сиздерге чын ден соолук жана үзгүлтүксүз өнүгүүнү каалайбыз. Сиздер менен Айжамал Мангелди болдум. Кийинки чыгарылышыбызда көрүшкөнчө.